Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутмандуу күн. Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Тазалыкты сактасак балдар, чогуштуу оорулардан сак болобуз. Аны биз дайым билишибиз керек. Алаксыбай башкага көңүл бурам сабакка, дептеримди ачамын, бүгүнкү күндү жазамын. Эже берген сабактан жаңылыкты аламын. Анда эмесе бардыгыбыз сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көнүгүү иштөө. Сабагыбыздын максаты хандарбыз жомогун уландысы менен таанышасыңар. Көнүгүүлөрдү аткаруу менен байланыштуу кебиңер өнүгөт. Тапкычтыкка, эмгекке тарбияланып, сулуу жазууга үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, жомогубуздун биринчи бөлүгүндө хандарбыз жашылчаларды дыйкандан качып кетүүсүнү үгүттөгөн. Мынакей эмесем, муну уккан жашылчалардын үрөйлөрү учуп, эмне кылар айла таппай дүрбөп калышты. Дүрбөгөндөрдүн ичинен коон минтип сурады. Анын чын эле болсо, кантип аман калабыз? Кайда барабыз? Бизди ким багат? Ойлогон ою ордунан чыгып, караөзгөй дарбыз ичинен жымыңдады да: аман калуунун жарасы жеңил. Мени хандыкка көтөрсөңөр, силерди кулак угуп, көз көрбөгөн эң жерге ээрчитип кетем. Мына бул алтындай баш аман турса, өзүм эле коркулбай багып аламын, деп убада берди. Жашылчалар ага ишенип калышты. Мынакей жомокту экинчи бөлүгү менен тааныштык. Анда көнүгүүлөрдү ушул жомоктун мазмуну менен аткара баштайбыз. Демек балдар, 42-чи көнүгүүдө жомоктогу каармандардын сапаттары боюнча кластер түзүлгүлө дейт. Ички үндүүлөр барбы дейт. Демек, кластерлер түзгөндө биз мынакей дарбыз, жемиш, мынакей сапаттары, дыйкандын сапаттары жазылып турат. Мынакей жер жемиштердин өзүнө жараша сапаттары жазылып турат. Демек, ушинтип биз кластер түзүп, дептерибизге сулуу кылып жазып коебуз. Анда эмесе 43-чү көнүгүүдө ички үндүүлөрдү таап, алар менен башталган сөздөрдү жазгыла, сүйлөмдөрдү түзгүлө дейт. Демек, бул жерде ö, e, i, ü деген тамгаларыбыз гана ички үндүүлөр болот. Анда эмесе тапшырма 44-чү көнүгүү. Эгер силер бир элдин ханы болсоңор, эмне кылат элеңер деген суроого жооп беребиз. Жомок түзүп, жазып коебуз. Саламатта калгыла балдар.